Салам каттаочулар. Бул жолку биз кадимки УКОчунун кабинетине келдик. Ал билесеңиз, Каралтаева Назгүл эжекебизге келгенибиздин себеби алдыңкы күндөрдө эле да ушул УКОнун улам деп этабын үйрөнүп жатат жана Сеномед клиникасында УКОнун дагы жаңы түрлөрү кошулду. Мындан улам биз интервью алалы деп жатабыз. Сиздерге баса белгилеп айта кетчү нерсе, шариятта дагы ушул Сеномед клиникасынын талаптарына дагы мырзаларга мырзалар, ал эми айымдарга айымдар гана укалоо же болбосо массаж кыла алат. Мындан улам биз Назгүл эжекебизден суранган элек, айымдар өзүнүн денесин көрсөткөндөн тартынгандыктан Назгүл эжекебиздин өзүнүн уулун чакырттык. Дал ушул уулу бизге модель болуп берет. Ага болсо өзүнүн апасы бизге укалоочу массаж жасайт. Бирикте көрөбүз, кеттик. Саламатсызбы, Назгүл эже? Саламатчылык. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Келдик сизге. Окууну окуду, жаңы түрлөрүн кошту деп жатышат. Кайсыл түрлөрүн окудуңуз? Кайсыл түрлөрү кошулду ушул клиникабызда? Укалоонун деги эле кайсыл түрлөрү жасалат? Биз мурун лечебный массаж болчу, азыр тайский массаж коштук. Тайский массажга бул дене полный катып калат. Ошол дене катканда биз деген бул нерсенин баарын тең коштук тайский массажда. Анткени бизде көбүнчө остеохондроз менен көп айымдар келип атышат. Анткени ал именно башка кан айлануу жакшы кетпей, жүрөктөр сыгылып, баш ооруп, давление низкий, высокий давление берет, кол чымырап, кулак жакшы укпай, шум болуп, зрение жакшы көрбөй баштайт да. Биз еще төрөгөндөн кийинкилерге дагы ысык ташты коштук. Мынакей бул жер катканда ушул жерде проблеманын баары ушул шейно воротниковый зонада болот да. Бул таштарыңыз ысыкпы азыркы тапта, Азыркы тапта мынакей сайылып турат, ысык. Буну өтө ысык кылып койбойбуз, анткени бул өзүнүн бир дене күйбөйт бул таштан. Бул денеден алгандан кийин, коюлуп бүткөндөн кийин дененин асты аябай тердеп калат да, вот ошондо чыгат желдин баарычы. Канча убакытка чейин коюлат? Бул өзү 15 эле мүнөт коюлат. 15 эле мүнөт болот. Бул өзү курс лечения 5 күндөн 7 күнгө чейин алат да. Мындан сырткары дагы эмне шаймандар менен жасайсыздар? Андан тышкары бул көбүнчө баш ооруган эмелерге аябай жакшы. Мынакей ушул нерсени башка да киргиздик. Аябай көбүнчө ушу нерв болгондорго, башка жакшы кан айлануу жакшы жетпегенден ушул массажный, ручной деп коет буну, ушундай киргиздик башка. Андан кийин буну киргиздик. Именно могу позвоночникке тийбейбиз. Бул жер көбүнчө любой аял эркектерде аябай катат бул жерчи. Бул мышцалар катканда сосуддарды ушул кызат да. Ушул массажды кылабыз. Бизде далы көбүнчө жабышат да. Далы жабышканда билебиз да, кимдики далы жабышып, кимдики жабышпаганын. Онда болгондо далы уже кирет да. Андан кийин бул нерсе менен дагы биз далыны аябай жакшы чыгарабыз. Уже 3-4 күн дегенден кийин уже далы чыгып баштайт. Мында отуруп киргизебиз. Эч кандай оорубайт. Мына оорунун баары ушул жерде. Ушундай кылып туруп, ушу далыдан дагы жана кол чымырап, жүрөктөрдүн жакшы сокпошу да ушул нерседен болот. Андан кийин банка коюп баштайбыз. Бул банка көбүнчө баягы сидачий жумуштарда көп болот. Например, швейный цехте отургандар, мугалимдер. Бул банканы койгондо дагы чала койбош керек да, өзүнүн ыкмасы бар да. Буну банканы койгондо жанагы ары тиштегендей болуп, катуу кылып тиштеп калат да булчу. Ошондо аябай жакшы берет результаты. Чала койгондо эч нерсе результат бербейт. Буну тоже бир 7 мүнөттөй болот да.
негизинен укалоодо атайын бир биздин клиниканын дарыларын, майларын колдоносуздарбы? Негизи массажга бул биздин оливковый масло аябай жакшы. Анткени дене кургап калганда биздин денеге тоже витамин керек. Ошол витаминге ушул оливковый масло аябай жакшы. Анан көбүнчө бизде жанагы седалищный нерв болгондо, бут жамбаш жактан кармаганда или далы жактан бир ооруп, бир моюн эртең менен турса бир моюнуна эметип калат го, бир бура албайчы. Ошондо кетанал майсы сүкөшөт да, жок. Могу бизде деген сенаментте именно страустун майы бар. Ошол страустун майы как жанагындай кетаналдын уколундай да, 1-2 сүйкөгөндө эле уже жакшы боло түшөт. Белге жакшы, бул моюнга, даже таманда бут түшүгөндө дагы таманга да массаж кылып койсо аябай эми жардамы жакшы да. Негизи атайын банканын массажы деп коет. Бул көбүнчө аябай жел болгондордон чыкпайт оңой менен. Жана мен айттым го, бул банкага басылганда эми арыдай болуп тиштейт депчи. Анан денеде проблема болсо ушул аябай катуу кармап кой бербейт да. Адамга дагы аябай жагымдуу болот булчу, оорутпайт, эч нерсе болбойт. Бул азыр чыгып кетип атат. Бул жакта көп эме жок болгондуктан ушинтип бат эле чыгып кетет. А так денеге бир кирсе оңой менен чыкпайт да. Бул полный денеге, полный даже бутка дагы кетет. Бир сыйра моундай болупчу. Айланып, айланып кетет. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Ал эми катталуучулар, эгерде сиздерге кызык болгон болсо, байланышыңыздар, ден соолукта болуңуздар, ошондой эле биздин продукцияларды дагы алууга кайрылсаңыздар болот.